Кыргызстанда хор ачабыз деп Ташкенттин консерваториясынан Хубларов деген атайын ак үйдүн чечими менен алып келишти дейт. Хор уюшула баштады дейт. Эми хордо өзү гүлчү, бирөө балдакчан дейт, согуштан келген. Бирөө колу жок дейт, бирөө буту жок, бирөө көзү жок дейт. Бирок музыкалык билимли барлар, Ленинград, Киев, Минскиде окугандардын баары келип, баягынын баары ырдап атабыз дейт, Хубларов келип хорду түздү дейт. Анан мен жанагында жоон үнүм бар экени үчүн мени дап келип койду дейт. Түшүнбөйм дейт эмнени кылып атканымды. Хордун репертуары бүт бөлөк тилде дейт. Анан бир эле ыр бар дейт. Кантың бар. Кыргызча бир эле бар дейт. Анан баягы чыйылда ырдашат дейт. Чайга салган кантың бар дегенде мени минтип койгондо бом-бом деп гана коем дейт. Ошол эки эле нерсем бар дейт. Ошо бом-бом менен 69 сом айлык алам дейт. Биринчи айлыгыма атама байтал сатып бергем дейт. Карабайсыңар. Акчанын эмес. Анан баягы жакшы ырдасам минтип аткан Хубларов деп калат дейт, жаман ырдасам момтет дейт. Анан ошондо эле шайтаным баштап хордогулардын баарын күлдүрүп, хор чачырап, ырдабай ушинтип, анан эле Хубларов кирип келип эле Шаршенчик давай да эле мен ырдаган нерсени бүтүрө коюлу, мен чыгарып ийчү дейт. Анан кечке тигилерди ырдата өрчү дейт. Анан жаңы эле келип хорго туруп ырдаган аткамыз дейт, тиги келип мен эскерткен дейт. Тихо деп. Турсам жанымда Пискунов деген орусум бар эле дейт. Ошонун атын эле унутпайм. Пискунов бир жак оң колу жок дейт. Сол колунда эки эле бул сөмөй менен ортон бар дейт. Ошого нотаны илип алып ырдайт дейт. Ал билимдүү дейт. Анан алда шүмшүк дейт, мени сайгылап турат дейт. Шаршенчик что-нибудь сделай деп. Анан тигинин суроосун аткарып мен бир нерсе жасап ийем дейт. Анан хор бузулат дейт. Анан жаңы эле келип ырдаган атсак эле что-нибудь сделай деди дейт. Эмне кыларды билбей орден сними дедим дейт. Төшүнүм бар орден дейт. Онту большой орден сними дедим дейт. Бир чоң калдайган орден чечип берди дейт. Ийнеси ушунча экен дейт. А маңдайымда жеңем ырдап атат дейт Мадича. Эки колун артына алып алып. А биз хор эркектер өйдө турабыз дейт. Деп посмотри дедим дейт. Баягы нотасына жашынып карап атат дейт. Ла-ла-ла ырдап атканда баягы ийнени жеңемдин көчүгүнө монтуп матырып ийдим дейт. Көчүгү түшкөн аюудай чаңырып барып баягы Хубларып туруп кетти дейт. Хубларып сахнага ала салып жатып калды дейт. Ызычуу дейт, кыраган каткы дейт, тиги чаңырып атат дейт. Анан мага кирип анан неме кылыптыр дейт. Тиги Хубларып кетем мен деп, силер шылдың кылган алып келипсиңер Кыргызстанга деп. Анан мени соттомой болушту дейт. Соттолгону калдым дейт. Анан директор чакыргандан барып анан айттым дейт. Соттолсо соттолоюн, атасына осугурайын. Бирок ачык жазгыла кагазга дедим дейт. Эмне деп? Жана Пискуновдун согуштан алып келген орденин ийнеси менен өзүнүн жеңеси Мадичанын май куйрукка сайып ийген деп. Анан ыгыбыр менен калып калгам дейт. Анан хорду биринчи жолу Көлгө алып бардык дейт. Көлгө алып бардык, анан Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри жаңы түзүлгөн, алда барды дейт. Эл түмүл айланайын бир жапай элдей карап атышат дейт. Тияк чың десе аякта карайт дейт, бияк бың десе биякта карайт дейт. Сурнай уйлап атат, бул каяктан түшүп келишти булар деп. Анан биз хор озоңдоп ырдап атсак, таң калып карашат дейт. Булар эмне чогуу туруп алып өкүрүп атышат деп. Жумакматов биринчи чыгып оркестрдин астына жерде отурушат дейт. Анан жерде эле туруп эле минтип дирижировать этип атса, Жумакматов Раматыл Көз айтып берген. Улам эле аркаман бирөө түртөт дейт, таяк менен дейт. Ойнотуп атам дейт. Анан минтип карасам абышка, "Вай, калдактабай бияка турчу таңга отурайын." Үйрөтсөң тетиги дээринде үйрөтүп келбейсиң, мактанып алдыга чыга алып салпалактабай. Бияка тур дейт. Ошентип Жумакматов аксакал айтчу, биринчи жолу хорду капталдан дирижировать эткен деп. Ал анан биз хор башталдык дейт. Башчыгынан ар кайсынын эбирейче Польшача бирдеменин баарын ырдап атабыз дейт. Эл жакпай отурат дейт тим беле. Анан эле баягы шыбырашып калды дейт. Кантың бар деп. Аба кантың барга келдик дейт. Кантың барды ырдадык дейт. Жөн ырдабай ойшоктоп тим беле ушундай бом-бомду айтып атам дейт кайра. Кайра 4 жолу кайра ырдадык дейт бом-бомду.
Анан 5-синде ляпси деген бир украинча тамак пышайт. Анан ошо нырдай койгула дейт. Баягы нырдап атсам эле ляпси деп атсам эле бир абышка туруп эле көчүгүн күйүнүп кал дейт. О ляпсиңдин энеси Нурдум атасын оозу курайын озоңдогон ляпси дейт. Кыйраткансың мага дегенде сенин атаңдын оозун мен урдум деп туруп кийинки нота менен ляпси деп ырдап кеттим дейт. Ошентип хордо жыгылды дейт. Мына ошентип бу киши хордо жүргөндө анан баары карап Касымалы Бектенов деген атактуу жазуучу, сынчы, анан куйручукту биринчи жазган киши, анан ошо киши айткан экен, боореки Шаршеновду пайдаланыш керек. Ушунун тегерегинде бир топ түзүш керек. Антпесе бул хорду жыргатпайт деп. Анан хор дырдап жүргөн кезде боореки дворец спорт турган жерде барак үйлөрдө артисттер жашачу дейт. Бүт улуусу да, кичүүсү, атактуусу, атаксыз дагы бирден комнат үй дейт. Эшикте кемеге бирөө жарма жасап атат, бирөө бозо кайнатып атат, бирөө эт салып атат дейт. Асек Жумабаев атактуу ырчы ошолордун башчысы дейт. Асек байке. Кыштын күнү жердин баарын күрөтүп алып орду ойнотот дейт. Түнүнөн кышында күздөн баштап лот ойнотот дейт. Анан Шүмшүй ошол жака барабыз дейт. Тамак ичкен анан дагы лот ойноп акча таап алабыз деп. Анан ойноп атканда эле утулуп калдым дейт. Анан Шүмшүй отурсам Асек байке айтып калды дейт. Ким кошулат мага дейт. Үч эле киши кошулган, төртөөбүз бир кунажын союп алалы. Согумга дейт. Мына ноябрдын 20-сы болуп калды. Азыр союп туздап койсок, ич агарында кошуна колонго ооз тийгизебиз дагы. Анан четинен мейис деди дейт. Анан тиги үчөө кошулду дейт. Кошулуп баягы болжоп 60 сомго чыгарып атышат дейт. Анан мен айттым дейт, Асек байке, өгүнү айлыга барсам атам 2 жолу туубай калган кунажынды сатам деп атты эле. Десем эле, өрү көрүк дейт, өрү көрүк. Учупкан. Бар, жетелеп кел эртең деп. Шаршендин айлы бул эле да жал. Анан 10 сом дейт. Эртең 50 сом берем колуңа. Жай жетелеп кел. О пишпектен өткөндөн сугар, ич агардысы жакшыртанат. Анан демиктирбе, эти жашып калат деп анан мени узатып дейт. Чыгып эле төкөлдөштөгү досторума кеттим дейт. 10 сом бар укмуш акча дейт. Баарына бүйүн алып берип таң аткыча тойлотуп эртең менен келсем баары каптарын көтөрүп алып басып турушат дейт ары бери. Алдыда Асек байке командир болуп чепеңдеп басып турат дейт. Анан кирип келдим дейт. Кирип келсем эле карап туруп эле кунажың кана дейт. Дегенде эле буркурап ыйлап ийдим дейт. Жиндуга таңна отурайын, кана кунажың, кайка ойлоп койдуң деп. Силерге ачыгын айтып келдим деп. Эмнени ачык? Атам кунажынды жалгыз айылдын четине от косчу, анан ичи ысып кетип кунажынды өпкүлөй берчү экен. Айылдагылар көрүп үстүн үйдө өрттөгөн атып турду. Анан атам жиберди, адал барамбы, жейип алар, жебейби деп билип кел дедим дейт. Десем эле атаңдын оозу курайын Шүмшүк деди дейт. Ой, силерди өрттөп эле атыш керек. Жиндуга таңна отурайын, кунажынды өпкөн эмнеси бул? Дегенде эле колумду чөнтөккө салдым дейт. Анда көчөк акчаны берейин десем, ошо жана кунажынды өпкөн атаңа барып бер дейт. Баштан көздөн садак атаңыз. Кет жогол дейт. Анан кийин Асек Жумабаев бул жерде иштеп калбады, филармонияда. Анан бул жерде иштеп калганда анан ошо киши өзү айтып атпайбы? Асек байке, ой атаңын орайын, бул жаш кезинде эле баарыбызды жинди кылчу деп. Ушуга ишенген биз деле келе соо экенбиз. Эми тобубуз менен алдап атпайбы деп.